Бул чыгармадагы өзүмө абдан жаккан чыгармалардан бул Буга чейин сүрөтчү керамист Замир Илиповдун Манас, Семетей, Сейтек эпостору боюнча тартылган сүрөттөрү өз-өзүнчө китептерге тема болуп чыгып жүргөн. 20 жылдан ашык бул тема боюнча тартылган чогулган сүрөттөрү китеп болуп чыккан. бул Манас темасына мен 20 жылдан ашык эмгектенип, сүрөттөрдү чогултуп, ар кандай китептерге майда барат өз-өзүнчө тема болуп чыгып жүргөн ар кайсы авторлордун суранычы боюнча кээде. Анан буюрса быйыл мына мондай жакшынакай китеп болуп баардык жыйнак чогуу чыкты. Мында Манас, Семетей, Сейтек эпостору боюнча 120 сүрөт тандалып алынды. Негизи андан деле көп сүрөттөр. Негизги жалаң карандаш менен тартылган сүрөттөрдү ушул альбомго киргиздик, китепчеге. Мындай. Бул жерде ошо тема боюнча бөлүп, өзүнүн окуянын өсүшү боюнча Манас эпосунда орусча айтканда хронологический деп коет го, ошондой тартылган, жазалды. Эң көлөмдүү деген мына Борокил Манас эпосу сүрөттөрдө деген китеп. Бул кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин кысып ошол ылайыктап ушул китепке ылайыктап жазып берген. Бул өзгөчө китеп, айта кетиш керек. Бул жанагы Европада комикс деп коет экен, башка япон стилинде манга деп коет экен. Бул манга стилинде жазылган. Бул жерде тексттер аябай эле сөздөрү кыскартылып ушунчалык уникалдуу берилип, негизги басым сүрөттөргө берилет. Бул жерде баягы китепти окуган сыяктуу эле сүрөттөрдү да окуш керек да. Бул жерде жалаң композициялардын баарын өзүм түзгөм. Бул китептин үстүндө бир 4 жылдан ашык иштедик. Менин колумда орус тилинде, кыргызчасы, орусчасы, анан немис тилинде бар. Учурда болсо англис тилинде, түрк тилинде, украин тилинде даярдалып атат. Бул болсо ошо немисчеси ушунун. Бул дагы немис посолдугунун буйртмасы менен чыгартыптыр. Бул китеп Кыргызстанда жок. Бардыгын тең бул жерде басып чыгарып, анан Германияга алып кетип калышкан. Андан кийинки бул дагы ушул көлөмдүү чыгарма Манас, Семетей, Сейтек. Бул Марбайжиев атабыздын китеби. Бул Семетей эпосунан алынган. Семетей эпосунда айтылат, Семетей кайып болуп кеткенден кийин жок болуп кетет да. Анан бир күнү кара дөө, бул Сейтектин чоросу, ошол жер кезип жүрүп бир жерден кара үңкүрдөн Семетейдин чыгып келатканын көрүп калат алыстан. Семетейби, Семетей эмеспи деп күнүгө барып, улам жакындап отуруп, ошо жакын келип караса, чын эле Семетей болот. Бул кайып болуп кетпей эле ошо кара үңкүрдө көк мончок деген пери кыз дубалап көзүн көргөзбөй, бул дүйнө менен байланыштырбай, параллелдүү дүйнөгө чыгарып кеткен сыяктуу кылып, анан жүргөн болот. Ошондо күнүгө тайганын ээрчитип, колуна ак шуңкарын кондуруп, атын жетелеп алып, бул Тайбурул эмес, башка ат, ошол жетелеп алып туруп, чыгып келаткан учурду чагылдырган. Бул чыгарма болсо Сейтек эпосунан алынган. Сейтекте бизде Сарыбай деген жоо келет алыстан. Дилмогуздун уулу Сарыбай деп эч кимден алып жетпейт. Биринчи Гүлчоро согушуп көрөт, андан кийин Сейтек урушуп көрөт, анан Семетей өзү урушуп көрөт. Үчөөнүн тең алы келбей, анан Куялы деген Айчүрөктүн курбу баатыр кызы болот. Ошол кызды алып келдирип, анан Куялы айтат: "Мен Манас атанын кылычы менен гана согушам" деп, ошол Манас атанын кылычын Куялыга тапшырып
берип аткан учур. Бул Семетейдин Ак сарайында болгон окуя. Ушул учурда ушундай атайын чыгарма кылып даярдап тартып койдук. Бир гана графикада Манас эпосы тартылбастан, керамикада дагы Манас эпосунун каармандары чагылдырылган. Аталган каарманыбыз кесиби боюнча керамист жана сүрөтчү. Көздүн жоосун алган мындай эмгектерди үйдө отуруп эле жасап, тартып өзүнүн 4 баласынын тарбиясына чоң салымы бар дейт жубайы. Ар дайым балдар менен биргеликте керамикадан, чоподон, кумдан ар кандай кооз ойго келбеген иштерди жасашат. Ал эми чопо менен иш кылган баланын концентрациясы абдан жогору болот деген таризде үй бүлөлүк мастер-класстарды дагы жубайы менен чогуу биргеликте өткөрүп келишет. Замир чыгармачыл инсан катары бул көп тармактуу. Азыр биз көрүп отурган бул сүрөттөр бар графика, элдик өзөкө чыгармачылыкка арналган кыргыз элинин көбүнчө кыргыз элинин салт санасына көп токтолот. Ошону менен катар өзү Замир кесиби боюнча керамист. Керамист керамика кафедрасында иштейт, керамика боюнча иштери аябай көп. Анан көп кырдуу чыгармачылыгынын ичинде да бул Замирдин мен эми үй бүлө катары айтсам, эне катары бизде Замир экөөсүнүн 4 балабыз бар. Анан балдарга да аябай көп көңүл бөлүп, балдар менен дагы көп мастер-класстарды өткөрөт. Мастер-класстарды өткөргөн ошо керамика боюнча жана гончарный искусство боюнча дагы биздин үйдө дагы бул балдар менен убакыт өткөрүү бизде негизи үйдө кызыктуу. Замирдин атайын өзүнчө мастерской алып чыкпай бул үйдө иштеп атканы биздин үй бүлөдө аябай чоң пайда алып келет деп түшүнөм. Анан бизде ошо үй бүлөлүк дагы биз кайрымдуулук иштерге көп катышабыз да. Мисалы, Элим Барсыңбай кайрымдуулук фонду менен же болбосо Роза Атымбаеванын дагы фонддору менен биз атайын лагерлерге, мисалы, Баткенде жабыркаган үй бүлөлөр болсун, Кыргызстанда жашаган, Кыргызстандагы атайын чогулган жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдары менен иштөөдө дагы реабилитациялык иштерди жүргүзүүдө биз атайын акча менен, каражаты менен жардам бербесек дагы биз ушундай иштерди жүргүзөбүз. Жайында лагерлерге барып Замир бул иштерди жүргүзүп келет. Мисалы, талантты баалоо дегенде, мисалы, жөнөкөй эле кум бул. Жөнөкөй эле кумдан ушунча түстү чыгарса болот. Бутуң ардын астында тебеленип жаткан жаратылыштын бир кум эле ошондон да акча жасаса болот. Зуура Бакирова, Мырза Мамбетов, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.